Assalamu alaikum Ayke. Aleykümselam. Atın jaman semirip durga. Şunu kaytarıp oturasın anan. Ооба Ayke. Ушул атты кайтарып отурам. Ayke, мен сизден бирдеке сурайын дедим эле. Ne oldu? Jayçılık mı? Ne sorayın dedin hele? Ayke, былтыр кыргыз менен тажиктер урушту го. Ошондо мен байкем бир тажикти подвалга катып коюптур. Күнөө болбойбу? Жок ай, эмнеге күнөө болмогулу? Эми ал жерде эки эл уруша кетти, анан эми кыргыздын баары эле же болбосо тажиктин баары эле күнөөлүү эмес да. Эми анын соопчулук иш да. Эми бир айылда бир чоңойгон тажик болсо, анан таанышы болсо катса катып койду да. Соопчулук иш, эчтеке болбойт. Бирок ал тажик байкеме күнүгө 1000 сомдон төлөчү да. Ал күнөө эмеспи? Жок ай. Неге күнөө болмогула? Эми акчасы болсо берет да. Эми анын жанын алып калып атпайсыңбы? Аны катып мондай уруш талаштан бир балекеттин ичинен чыгып кетпесин деп аман эсин сактап калып атсаң, аны 1000 сомдон берсе эмне болмогула? Берсе берди да, күнөө болбойт. Байке, анан дагы бир нерсе сурайын дедим эле. Сурай бер. Эмне болду анан? Бирок ошол байкем кыргыз менен тажиктин согушу эч ага эле бүткөнүн эмгиче айт элек да.